Талас райондук прокуратурасы тарабынан үстүбүздөгү жылдын 9 айында жүргүзүлгөн 72 текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен 130 мыйзам бузуу фактыларын аныкташып, аны четтетүү боюнча 58 сунуш келтирилген. Жыйынтыгында 43 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылып, сот органдарына 3 доо арыз келтирилген. Келтирилген прокурордук актылардын негизинде аталган мезгил аралыгында 1 миллион 23 сом мамлекетке келтирилген зыян акчалай түрдө өндүрүлдү. 2021 жылдын декабрь айынан баштап прокуратура органдары кызматтык кылмыштар, экономикалык кылмыштар боюнча тергөө амалдарын жүргүзөт. Бул багытта райондук прокуратура тарабынан 7 кылмыш козголуп, 5 кылмыш иши боюнча сотко жөнөтүлдү, тергелип. Мисал катары Талас районунун Айдар айыл өкмөтү тарабынан ушу айыл өкмөтүнүн алдындагы муниципалдык мекемеге түшө турган 342 миң сом акча каражатын өзүнө сиңирип алган. Бул факты боюнча райондук прокуратура тарабынан Кыргыз Республикасынын 337 беренесинин бул кызмат абалынан пайдалануу 2 бөлүмү менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп, айып угузулуп, райондук сотко кароо үчүн жөнөтүлгөн. Райондук соттун чечими менен айыл өкмөт башчысына 500 миң сом штраф салынды. Талас районунун аймагында аяктап бараткан жылда адамдын ден соолугуна оор залал келтирүү фактысы менен өзгөчө оор бир кылмыш иши жана банги заты менен аралашкан бир иш катталып, тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Район аймагында негизинен менчикке байланыштуу кылмыштар көп. Уурулук боюнча 58 кылмыш, каракчылык, алдамчылык, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу кылмыштары бар. Райондук прокуратура тарабынан жашы жете элек өспүрүмдөрдүн укугун коргоо негизинен приоритеттүү багыт катары каралат. Жакшы саамалык, алардын аракети менен 18 жашка чыккан тоголок жетим кызга 16 сотук жер менчигине берилди. Кече жакында документтери бүтүп, колуна тийиштүү укук берүүчү, укук көйлөндүрүүчү документтердин баарын тапшырдык. Бул жумуш мындан ары да улана берет. Тилекке каршы былтыркы жылга салыштырмалуу былтыр 13 факты катталса, жаш жетелектер тарабынан жасалган кылмыш быйыл 15 болуп 2ге өскөн. Бирок муну да алдын алуу боюнча райондук прокуратура тарабынан, мамлекеттик администрация, ички иштер органдары, социалдык коргоо башкармалыгы тарабынан ушу жерлерине чыгып, мектептерге барып, лекцияларды окуп, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча чараларды көрүп атабыз. Санариптештирүү аракеттери прокуратура органдарында алдыга коюлду. Кылмыштардын бирдиктүү реестри киргизилип, сет системасы менен иштөө жолго коюлган. Анын натыйжасында кылмыш иликтөө иштериндеги коррупциялык аракеттер жоюлуп, жарандардын кайрылган арызын кароо жана тергөө иштери кандай жана ким тарабынан ишке ашып жаткандыгынан кабар алса болот. Кандай кылмыш козголсо, кандай материал катталса, ошол жерде бардыгын көрүп турат. Райондун деңгээлинде айтсам, ички иштер органдарында катталган ал материалдын жүрүшү боюнча биз кандай назор кылып көрүп турабыз. Андан сырткары өзүбүздө дагы сет программасы бар. Келген арыз даттануулар ошол сет программасына катталат. Ошол жерде мөөнөтү көрсөтүлөт. Ал программада көрсөтүлгөн арыздарды да биздин жогорку турган органдар, өзүбүздүн органдарыбыз анда карап жүрүшүн карап турушат. Талас райондук прокуратурасы ички иштер органдары менен бирдикте кылмыштуулук менен күрөшүүдө. Ошондой эле жерлердеги акыбалды талдоо жүргүзүү менен актуалдуу маселелер боюнча алдын алуу иштери алып барылып, ал оң натыйжа берүүдө. Райондук прокуратура органдарынын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын чечимдеринен, буйруктарына негизделип, мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу органдары жарандык коом жана массалык маалымат каражаттары аркылуу тынымсыз ишке ашырууда. Адилет Артыкбеков, Рахат Бейшалиева, Калмурат Мейманбеков, Талас району.